Образовательную деятельность. Актала райондук ооруканасынын төрөт бөлүмүндө дарыгер болуп эмгектенген Айдай Эсенбекова түзүлгөн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, орусиялык кесиптештерине медицинанын билбеген сырларын өздөштүрүүдө. Себеби ал эмгектенген аймак облустун алыскы райондорунун бири болгондуктан жаңы жарыкка келген наристенин жашоосуна уланышы үчүн дарыгердин билиминин тереңи болгону өзгөчө мааниге ээ. Биринчи жардам берүүнү жаңы төрөлгөн балдарга ошо алгачкы жардам берүүнү анан жылтууха бар, неонатальная жылтууха ошол боюнча үйрөнөлү деп келгенбиз. И сепсис дагы азыр ошо Караколдо ситуация болгон боюнча дагы сепсис дагы азыр аябай катуу көзөмөлгө алып атат. Ошондон улам сепсис дагы үйрөнүп кетели дегенбиз да. Теңир тоолук ак халатчандардын билимин тереңдетүү үчүн атайын Орусиядан келген балдар дарыгерлери кесиптештерине өз тажрыйбаларын менен бөлүшүштү. Алар төрөттөн кийин балдарга жана энеге туура кам көрүү боюнча сабактарды өтүштү. Биздин семинар практикалык негизде өткөрүлөт. Ага жараша заманбап жабдууларыбызды да ала келгенбиз. Аны менен катышып жаткан дарыгерлер өз тажрыйбаларын арттыруу иретинде ар кандай сыноолор менен иштеп көрүшөт. Проводить тренинги. Орусиялык дарыгерлер өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын чакырылган. Алар эне балага төрөт маалында жана төрөттөн кийин кандай кам көрүү боюнча практикалык негизде сабак өтүшмөкчү. Себеби акыркы мезгилдерде өлкө аймагында наристелердин жана энелердин өлүмү байма-бай катталып келет. Эзелдеден эле бул проблема болуп келген. Энелердин жана ымыркайлардын өлүмүнө бул өзгөчө кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Ошондуктан биз бир нече жолу Саламаттык сактоо министрлигине жана эне жана ымыркайлар улуттук борборуна кат жөнөткөнбүз. Ошонун алкагында биздин адистер келип, азыр жакшы көмөктөшүп, жардам берип, практикалык окутуулар өткөрүлүп жатат. Окутуу 6 күнгө созулат. Ага облустун баардык аймактарынан дарыгерлер, медайымдар, акушерлер келип катышып билимдерин тереңдетишүүдө. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Эдеми, Нарын шаары.